Саламатсыздарбы? Менин атым Наргиза Нанакеева. Бүгүнкү чыгарылышта эгерде сиз мамлекеттик кызматта иштеген адамдар, аларга тиешелүү бизнестер, башка чиновниктер менен байланыштары тууралуу же дагы башка кызыктуу маалыматтарды билгиңиз келсе, кандай сайттардан издеп таап колдонсоңуз болот? Ошону айтып берем. Мисалы, сиздерге өтө керектүү Sled KG платформасы бар. Мында бир нече мамлекеттик органдардын сайтынан алынган расмий маалыматтар бир жерде чогултулган. Мисалы, Юстиция министрлигинен бул сайтта кандай маалыматтарды тапса болот? Эгерде сиз кайсы бир адамга таандык коммерциялык же коммерциялык эмес уюмдарды билгиңиз келсе, ушул сайтты колдонуңуз. Алгач сизди кызыктырган адамдын аты жөнүн туура терип жазыңыз. Мисалы, учурда жогорку кеңеште депутат болуп иштеген бир адамды тандап алсак болот. Көрүп тургандай, бул адамга тийиштүү уюмдардын тизмеси пайда болду. Биз үчүн ага таандык бизнестер тууралуу маалымат кызык. Анткени Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин бизнес жүргүзүүсүнө мыйзам тарабынан тыюу салынган. Ал Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын статусу, кызыкчылыктардын кагылышуусу жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдар. Кимге кандай бизнес тиешелүү тууралуу маалыматты Юстиция министрлигинин сайтынан юридикалык уюмдардын электрондук базасы бөлүмүнөн дагы алсаңыз болот. Бул сайттардан маалыматтарды каттоосуз жана акысыз түрдө аласыз. Мындан тышкары OSO KG деген сайт бар. Бул жерде дагы кызыктырган маалыматты аласыз, бирок ал үчүн сөзсүз түрдө катталуу керек. Sled KG сайтынан дагы кандай маалыматка ээ болосуз? Тизме базасы боюнча маалыматка. Мындай маалымат Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан алынат. Бул жерден сизди кызыктырган шайлоочу кайсы аймактан добуш берерин көрөсүз. Участкалык шайлоо аймагынын номуру, дареги боюнча сизди кызыктырган адамдын болжолдуу дарегин билип алсаңыз болот. Албетте, шайлоо алдында Борбордук шайлоо комиссиясы ар бир адамды бул тизмеден өзүнүн текшерүүсүн суранат. Анткени ар бир адамдын шайлоочулар тизмесинде болуусу маанилүү. Тизмеде биометрикалык маалыматтары бар жана шайлоого катышып келген адамдар гана бар. Биометрикалык маалыматтарын бербеген жана жашы 18 жашка чыга элек жарандар бул тизмеде жок. Sled KG сайтында мындан башка дагы көп маалыматтар бар. Алар массалык маалымат каражаттары, банкрот болгон уюмдар, фарм компаниялар жана мамлекеттик сатып алуулар тууралуу маалыматтар. Мамлекеттик сатып алуулар бул мамлекеттик органдар тарабынан оорукана же мектептерди куруу заказы, атүгүл кагаз, дептер, калем саптарга чейинки сатып алуулардын баарын түшүнөбүз. Мамлекеттик компаниялар адегенде бир нерсени сатып алуу боюнча конкурс жарыялашат. Түшкөн сунуштардын эң арзанын тандап, ошолор менен келишим түзөт. Кыргызстандын мамлекеттик сатып алуу рыногунда жыл сайын 650 миллион доллардан ашуун каражат айланып турат. Изилдөө боюнча 2014 жылы пара алуу фактыларынын 57% мамлекеттик келишимдерди түзүү учурунда катталган. Ошондуктан дал ушул мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү процессин мамлекет катуу көзөмөлгө алышы зарыл. Кыргызстанда журналисттер дагы мамлекеттик органдар тарабынан жарыяланган тендерлерге көп көңүл бурушат. Мисалы, Болот Темиров жана Али Токтокунов учурунда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишкананын мүдүрү болгон Василий Дашков тууралуу жасаган материалында Дашков өзү жетекчи туруп мамлекеттик каражаттарды өзүнө тиешелүү компанияларга берип турганын аныкташкан. Сөз миллиондогон каражаттар тууралуу жүрүп жатат. Василий Дашков Кыргыз темир жолунда 2006 жылдан бери иштеп келет. 2020 жылы жетекчиси болуп дайындалган. Журналисттердин билдиргени боюнча Василий Дашковдун Каскад Security аттуу кайтаруучу агенттиги бар. Дал ушул агенттик Кыргыз темир жолу ишканасынын имараттарын бир нече жылдан бери тендерлерден утуп кайтарып келет. 2019 жылдын 13 февралында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишкананын административдик имаратын кайтарууга тендер жарыяланган. 15 февралда Василий Дашков өзүнө таандык Каскад Security агенттигинин директорлугуна башка адамды шашылыш каттаткан. Максаты тендерге өз компаниясын катыштыруу. Ошондо Каскад Security 2 миллион 540 миң сомдук тендерди утуп алган. Кызыгы, ал менен атаандашкан башка эки компания өз кызматтарына андан аз сумманы көрсөткөн. Эскерте кетсек, мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын шарты менен тендерге катышкан компаниялардын кайсынысы арзан бааны көрсөтсө, ошол утушу керек. Мындан тышкары Василий Дашковдун Мост Автодор Строй аттуу бизнес компаниясы бар.
Ал дагы Кыргыз темир жолу 2018-жылдан бери өткөргөн тендерлерде байма-бай утуп келген. 2020-жылы бул бизнесин Василий Дашков кайра каттоодон өткөрүп, аялы Нелли Дашковага жаздырган. Ошентип 2 жыл бою Василий Дашков мамлекеттен акчасын өз компаниясына уттуруп келсе, андан кийин аялынын компаниясына бере баштаган. Албетте, Василий Дашков буга айкын мисал болуп бере алат. Бирок мамлекеттик органдарда иштеген адамдар, мисалы айыл чарба министри өз айыл чарба тармагында бизнеси бар экенин жашырбайт. Менин айыл чарбасында эле бизнесим бар. Текшерип көрсөк, чындап эле ага тийиштүү бизнес компаниялары бар. Албетте, бул биринчи кезекте мамлекеттик кызматтагылардын бизнес менен алектенүүгө тыюу салган мыйзамдарга каршы келет. Экинчиден, министрлик өткөрчү тендерлерде министрге тиешелүү компаниясы катышып утаарына шек жок. Бул жагын сиздер видео сабактан кийин текшерип көрүңүздөр. Эскерте кетсек, бул үчүн SLED-KG750 мамлекеттик сатып алуулар боюнча сайтын колдонуңуз. Айта кетсек, албетте мындай маалыматтарды издөөдө бул сайттардан башка дагы көп ресурстар бар. Мисалы, экрандагы шилтеме аркылуу өтсөк, Разаков атындагы мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы изилдөө борборунун мамлекеттик сатып алуулар туурасында аналитикалык материалын көрөбүз. Мында аналитика модулу аркылуу дагы кызыктырган тендер боюнча маалыматты ала аласыз. Модуль смартфон эмес, компьютер же ноутбук аркылуу ачып иштегенге ыңгайлуу. Каалаган мамлекеттик орган кайсы жылдары кандай сатып алууларды жүргүзгөнү боюнча маалыматтар визуалдуу түрдө ачылып берилет. Графика түрүндө көбүрөөк кандай сатып алуулар жүргөнүн, көбүнчө кайсы компаниялар утуп иштеше тургандыгын көрөсүз. Бул абдан ыңгайлуу жана кызыктуу. Андыктан керектүү маалыматтарды каалаган сайттар аркылуу ачып издеңиздер. Анткени жогоруда айтылган ресурстар мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнүн үстүнөн коомдук көзөмөл жасоо үчүн эң ыңгайлуу жана эффективдүү аспаптардын катарына кирет. Видео сабагыбыз сизге кызыктуу болдубу? Анда биздин YouTube каналдан башка видео сабактарды дагы ачып көрүңүз. Алар Наргиз Ананакеевадан видео сабактар деп аталат. Алар мындан дагы кызыктуу жана пайдалуу болот деп сөз беребиз. Президентке кол кабыш кылып, мамлекетибизди коррупциядан чогуу тазалайлы. Жолугушканча сак саламатта болгула достор.